Бұл видеода сіздер MDF менен жана пластиктин бардык түрлөрүн көрүп өтөсүздөр. Анда эмесе видеонун акырына чейин көрүңүздөр. Assalamu alaikum. Бизге ушул жөнүндө MDF'тер жөнүндө айтып берсеңиз. Бул MDF'тер потолочный бардыгы. Потолок стена ушундай жерлерге иштелет. Мына образец потолок. Ушундай гүлдөр келип калган азыр. Мына Сиздерде бара да? Бардыгы бар. Ушулардан бар өзүбүздө. Канча сомдон башталып, канча сомго чейин бар? Булар эми азыр 150 сом, 200 сом жогору кете берет. Ар кандай. Мыналар могу MDF'тер болот. Бардыгы өзү комплект турат. Ушундай гүлдөн жасалган потолок. Атайын экземпляр катары кылып койгонсуз. Жаңы азыр ушул. Дагы эмнелери бар? Дагы потолочный пластиктер бар. Мыналар потолокко кетет. Полный, үстү. Мына 1-2 рет. Мыналар настенный. Душтардын стенасыга азыр ушундай. Размери кандай бунун? Ширинасы 40 сантиметр, бою 2,70 болот. Мындай, бардыгы ушулар. Мыналар жаңы келди, мына мраморлар. Азыр булар гибкий мрамор деп коет. Азыр бардык жерде, TikTok'та деле бардык жерлерде ушул нерселер чыгып атат. Ушулар деле жаңы келди. Гибкий мрамор деп коет. Мындай душтарга эчтеке болбойт. Пеноклей менен эле жалмашат. Ар кандай светтери бар муну бардыгын. Размерлери 1,22ге 2,40 болот. Баалары ушул? Баалары ушул. Кеми бар. Булар деле стенный пластиктер, душой ушундай декор пласт деп коет булар. 25 сантиметр. Буларды мындай плинтустар бар азыр. Мурунку төктөрдүн орнуга чыккан, мындай зетка деп коет буну. Потолокко, бассейн түшкөн жерлерге коюлат. Түйүнү деле жабат, мындай тебесин деле жабат. Именно ушундарды бардык светтери бар, молочный, кара, кызыл. Кийин мындай нерселер бар. Булар деле ушу төктөрдүн орнуга чыккан. Дуал четиги обойдон кийин мындай коюла турган. Мык менен эле катырып коет. Качестволору жакшы. Видео сиздерге пайдалуу болгон болсо, лайк басып коюңуздар жана комментарий жазып, ушул видео менен бөлүшүп кетиңиздер.